Жалалабадта ар жуманын бейшемби күндөрү унаа базары иштейт. Учурда дагы соода кызуу жүрүп жаткан мезгили. Барыбызга маалым болгондой, жаңы жылдан тарта унаа базарындагы тарифтер көтөрүлгөн. Жергиликтүү бийлик муну менен базардагы көйгөйлөрдү чечүүнү көздөгөн. Мында ушул асфальттоо иштери, ошол эле чачкындуу соода жайларды калыбына келтирүү иштери аткарылмак. Ушул тапта бул жерде кандай жумуштар аткарылууда, башаламандыктарга жол берилбей жатабы, толугураак маалымат алабыз. Жылына шаардык казынага миллиондогон каражаттарды алып келген унаа базардын сырт жагында мына ушундай өз билемдик башаламандыктар орун алууда. Жарандар автоунаа токтотуучу жайларда чачкынды соода жайларын куруп, унааларды алып сатуу иштерин жүргүзүшүүдө. Талапка ылайык сатуучулар базардын ичине кирип, төлөмдөрдү аткаргандан кийин гана соода жүргүзө алат. Бул жерге унаасын токтотууга гана уруксат. Канча убакыттан бери соода кылып атасыз бул жерде? Бүгүн чыктык. Биринчи жолу. Бул жерде жолго чыгып турган мыйзамдуу болобу же мыйзамсыз болуп калабы? Мыйзамсыз. Ижарага акча төлөйсүңөр, төлөбөйсүңөрбү? Төлөйбүз эми. Канчадан бересиңер? Жок, биз бүгүн чыктык эми. Мен уруксат алып отурам. Уруксат алып отурасызбы? Канча төлөйсүздөр? Кайке? Бул жерге канча төлөйсүз? Сагабы? 150 сом төлөйм. 200 сом ким алды сизден? Эмне кечкерге алып кирбедиңиз? Мен азыр эле кайра кетем да. Убактым жок, кирип чыктым да. Азыр эч кандай акча төлөбөй эле жөн эле унааңызды коюп сатып атасыз. Кече күнү койгондо өткөн базар төлөгөнбүз, ушул жерде бир эже келип алып. Ушул жерде отуруп, Азыр бар жагы ушунда коюп алып, бизге ушу көйгө. Бизге ушу гай кызматкер болсо, ушуну айдап базарга алып кирип берсе, жакшы болот. Мына машинаны мына сатармандар ишкерге келип койсоңуздар жакшы болот эле ака, бизгечи. Дээрлик жүздүн терегиндеги унаа базар сыртындагы жол боюнда сатууга коюлган. Муниципалдык базардын ичинде болсо бош орундар турат. Унаа базардын жетекчиси Адилет Бостонов жарандарды талапка баш ийдире албай жатканын билдирүүдө. Түшүндүрүү, эскертүүгө карабай кайра эле ошол абал дейт. Ал жол кайгыл кызматкерлеринин көмөгүнө муктаж экенин кошумчалады. Көйгөй эми биз азыр мына базардын сырт жагында жолдорду болуп атат. Ушул жерден бир канча ушул гай кызматкерлерине дагы кайрылдык. Ушу бир келип жардам берсе бизге жакшы болот эле. Өзүнүн жетекчилерге дагы айттык. Ушу гайлер келип бир карап берсе, себеби чыгаарда машиналар баары жолго коюп алып, биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпей атат ал дегенге. Жалалабад муниципалдык автоунаа базарда төлөмдөр жогорулаганы менен кемчиликтер жоюла элек. 2000ден ашуун унаа кирип чыккан базарда бир эле кирип чыгуучу шлагбаум иштеп жатат. Экинчи жагынан кирүүгө гана мүмкүндүк бар. Базар кызыган убакта бир шлагбаум жетишпей башаламандык жаралат. Тургундар унаа базар чукур жерде жайгашып калгандыктан жамгыр жааганда көлчүккө айланып кыйынчылык туудуруп келерин айтып келишет. Ооба, чынын ал жерде сууга толуп кыйналабыз, нарыгында. Асфальт куюп, жерлер тегиздеп, кичине чаң болуп калат нары айдаганыбызда. Ичинде мына бир 2-3 сааттан башталат да, бул жер. Пробка болуп чыккан невозможно болуп калат да. Базардын ичи бир аз ба жолдон ылдый жайгашып калгандыгына байланыштуу суулар баягы көлчүктөп калып атат. Аны атайын ушу арык менен агызып, наркы суу тазалоочу курулмага чейин жөнөтүү маселеси бар. Негизги ушулар. Анан жердин бир аз тардыгы болуп атат. Эми муну дагы бул маселени дагы карап атабыз. Ошо быйылкы жылдын эсебинен ошо суу кетирүүчү атайын арык жасоо менен электрондуу шлагбаум коюу маселеси каралган. Быйыл Жалалабад муниципалдык базарды кеңейтүү каралган. Учурда жер тилкелерди аныктоо иши жүрүп жатат. Андан кийин акча каражаты бөлүнүп, тиешелүү жумуштар аткарылары маалымдалат. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалалабад.